жаза түрү катары 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө гана дайындалса, азыркы мыйзам менен бул орунду ээлөөгө өмүр бою тыюу салынат. Бул жерде Ош шаарынын жетекчилери отурат, кызматкерлер, анан Ош областында мен айтып кетер элем, эми бул баарыбызга тиешелүү, баарыбыз тең ишибизди так мыйзамда белгилеген тарапта алып барышыбыз керек. Баарыбыз эч кандай мыйзам бузууларга жол бербешибиз керек. Ошон үчүн баарыңыздарга кайрылып келет элем. Ишибизди ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди тартып алып баралы деп. Мына мамлекет бүгүнкү күндө мына кайтарып алдыңыздар. Чоң рахмат. Коррупцияга каршы беренелерге киргизилген бул 338 берене. Кыргыз Республикасынын кылмыштар бириккен реестрине 135 материал катталган. Коррупция деген маселелердин өте болот. Ал нерсеге өзүңөр да барбагыла, өзүңөрдүн кол астыңарда барды дагы ал нерсени тыйгыла. Силерден ошол сурап